балдар. Бүгүнкү өтө турган темабыз үч бурчтуктардын барабардыгы. Анда биз биринчи үч бурчтук деген эмне дегенден баштайлы. Үч бурчтуктун эрежеси эгерде бир тузда жатпаган үч чекиттен жана аларды удалаш туташтырган үч кесинден түзүлгөн фигура үч бурчтук деп аталат. Бир тузда жатпаган А, Б, С деген үч чекит берилсин. Эгерде үчөө бир тузда жатып калса, анда ал үч бурчтук болбой калат. Демек, бул жерде А, Б, С үч бурчтук пайда болду. Бир тузда жатпаган жана аларды эки-экиден туташтырганда ал жактар болот. Демек, А, Б жагы, Б, С жагы жана А, С жагы үч жагы бар. Ал эми бурчтар болсо, бул бурч альфа бурч, бул бета, бул гамма. Демек, үч бурчту билебиз. Демек, ар бир жакка өзүнө туура келген жактар бар. Мисалы үчүн эң кичинекей бурч, могу жерден чиймеден көрүнүп тургандай, эң кичинекей бурч альфа болуп атат. Альфага эң кыска жак туура келет. Кайсы бурч, кандай бурч болсо, ошол жакка ошондой жак туура келет. Бурчка жараша жак туура келет. Үч бурчтуктардын барабардыгынын үч белгиси бар. Биринчи белгиси: эгерде бир үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчу экинчи үч бурчтуктун эки жагы жана алардын арасындагы бурчуна барабар болсо, анда мындай үч бурчтуктар барабар болушат. Демек, АБ барабар А1, Б1, АС барабар А1, С1 жана бурч А барабар бурч А1. Андай болсо, бул үч бурчтуктар барабар болушат экен. АБС барабар үч бурчтук А1, Б1, С1. Үч бурчтардын барабардын экинчи белгиси. Эгерде бир үч бурчтуктун жагы жана ага жанаша жаткан эки бурчу башка үч бурчтуктун жагына жана алардын жанаша жаткан бурчтарына барабар болсо, анда мындай үч бурчтуктар барабар болушат. Демек, бурч А барабар бурч М болсо, бурч Б барабар бурч М болсо, жана АБ жагы барабар болсо М Нге, анда мындай үч бурчтуктар барабар болушат. Үч бурчтук А, Б, С барабар болот, үч бурчтук М, Н, Кга. Үч бурчтуктардын барабардын үчүнчү белгиси. Эгерде бир үч бурчтуктун үч жагы экинчи үч бурчтуктун үч жагына тиешелүү түрдө барабар болсо, анда мындай үч бурчтуктар барабар болушат. Демек, бир үч бурчтуктун үч жагы АБ барабар QR, АС барабар QS, БС барабар RS болсо, анда мындай үч бурчтуктар барабар болушат. Же башкача деле айтсак болот. Эгерде бир үч бурчтуктун үч бурчу экинчи үч бурчтуктун үч бурчуна барабар болсо дагы, ал үч бурчтуктар барабар болушат. Бул демек, эгерде үч бурчтуктун үч жагы барабар болсо, анда булардын үч бурчтары да барабар болот. Бирок бул окшош үч бурчтуктар менен алмаштырбаш керек. Окшош үч бурчтардын бурчтары барабар болгону менен жактары пропорционалдуу болушат. Демек, үч бурчтуктун үч жагы башка үч бурчтуктун үч жагына барабар болсо, анда ал үч бурчтуктар барабар болушат. АБС барабар болот үч бурчтук QRS'ге. Анда биринчи эсеп чыгарып баштайбыз. Чиймеде 2-3 бурчтук берилиптир. MEF жана DSE деген. Ушул үч бурчтуктардын барабар экендигин далилдеш керек экен. Далилдеш үчүн чиймеден көрүнүп тургандай, ME жагы барабар экен ED жагына. Ал эми SE жагы болсо барабар экен EF экен. Демек, эки жактар барабар экен. Ал эми бул бурчу SED жана MEF бурчтары вертикалдык бурчтар болгондуктан булар барабар болушат. Үч бурчтуктардын барабардыгынын биринчи белгиси боюнча бул үч бурчтуктар барабар болушат. Экинчи эсепте 3 бурчтук берилип, 2-3 бурчтуктун барабар экенин далилдеш керек экен. А,
D, C менен A, B, C'нын чимеден көрүнүп тургандай A, D жагы барабар экен A, B жагына. Ал эми D, C жагы барабар B, C жагына. Ал эми A, C жагы болсо жалпы экен. Экөөнө тең тиешелүү жалпы. Анда үч бурчтуктун барабардыгынын үчүнчү белгиси боюнча үч жагы барабар болуп атат бул үч бурчтардын. Анда бул эки үч бурчтук барабар. Үч бурчтук A, D, C барабар үч бурчтук A, B, C'га. Үчүнчү эсепте A, B, C'ды деген төрт бурчтук белгилептир. Ушул төрт бурчтуктун ичинен A, B, C үч бурчтугунун A, D, C үч бурчтугуна барабар экенин көрсөтүш керек экен. Анда чимеден көрүнүп тургандай бурч B, A, C барабар бурч D, A, C'га. Ал эми дагы кайсы экөө барабар? Бул экөө барабар экен. Бурч A, C, B барабар бурч A, C, D. Жана бул A, C жагы жалпы жак болгондуктан бул үч бурчтуктун барабардыгынын экинчи белгиси боюнча барабар болушат. Үч бурчтук A, B, C барабар болот үч бурчтук A, D, C'га. Номер 5-эсепте чимеден көрүнүп тургандай биринчи бурч экинчи бурчка барабар. Ал эми үчүнчү бурч төртүнчү бурчка барабар. Жазабыз анда. Бурч B, D, R барабар бурч F, R, D. Экинчи бурч үчүнчү бурч төрткө барабар. Анда бурч F, D, R барабар бурч B, R, D. Эми мына DR жагы жалпы жак. Анда бул эки үч бурчтук бир жагы жана анда жанашып жаткан эки бурч боюнча эки үч бурчтук барабар болот. Үч бурчтук B, D, R барабар үч бурчтук F, R, D. Ал эми бул үч бурчтуктар барабар болгондон кийин биринчи бурчка каршы жаткан жак таянган жак B, R болгондуктан ал эми экинчи бурчка F, D таянгандыктан бул эки жак барабар болсо тиешелүү бурчтарга тиешелүү жактар туура келет. Эки жак тиешелүү жактарга бурчтарга туура келгендиктен анда D, F барабар болот B, R'ге. Алтынчы эсепте чимеден көрүнүп тургандай Q, R жагы барабар A, F жагына. Ал эми A, Q жагы барабар F, R жагына. Ал эми A, R жагы жалпы жак болгондуктан экөөнө тең тиешелүү болгондуктан бул эки үч бурчтук барабар болушат. Үч бурчтуктардын барабардыгынын үчүнчү белгиси боюнча үч жагы тиешелүү үч жагы барабар болгондуктан бул үч бурчтуктар барабар болушат. Үч бурчтук A, R, Q барабар үч бурчтук A, R, F. Эки үч бурчтук барабар болот. Эми A, R жагына таянган бурч Q бурчу жана F бурчу. Демек бул үч бурчтар барабар болгондон аларга таянган бурчтары да барабар болот. Башкача айтканда бурч Q барабар болот бурч F. Жетинчи эсепте чимеден көрүнүп тургандай AB барабар 4 см. Ал эми C'ды 0,4 дециметрге жазабыз. AB барабар 4 см. C'ды барабар 0,4 дециметр. Ал эми 1 дециметрде 10 см болгондуктан 0,4'тü 10'ga көбөйтсөк 4 см келип чыгат. Бул эки жак барабар. Чимеден көрүнүп тургандай демек BK барабар CF болот. Бул жерде бурч 90 градус болгондон кийин буга жандаш жаткан бул жактагы 90 градус болот. Бурч DCF 90 градус болот. Анда
анда бул үч бурчтук менен бул үч бурчтук барабар болушат. Барабар үч бурчтуктардын барабардын биринчи белгиси боюнча эки жагы жана алардын арасындагы бурчу боюнча бул эки үч бурчтук барабар болушат. Үч бурчтук А, Б, К барабар болот. Үч бурчтук Д, С, Ф'ге. Анда бул эки үч бурчтук барабар болсо, тик бурчка таянган АК жана ФД гипотенузалары барабар болушат. Башка айтканда АК барабар ФД болот. 8-чи эсеп. Тимеден көрүнүп тургандай БАЦ бурчу барабар ДСА бурчуна жана АБ жагы барабар СДга. Анда жазабыз. АБ барабар СДга, бурч БАЦ барабар бурч ДСА. Анда асы жагы жалпы. Үч бурчтуктардын барабардын экинчи белгиси боюнча, эки жагы жана алардын арасындагы бурчу боюнча бул эки үч бурчтук барабар болушат. Үч бурчтук А, Б, С барабар үч бурчтук С, Д, А болот. Эки үч бурчтук барабар болгондон кийин алардын тиешелүү бурчтары да барабар болушат. Ошондуктан Б бурчуна Асы жагына таянган Б жана Д бурчтары дагы барабар болушат. Анда бурч Б барабар бурч Д болот. 9-чу эсеп. Чимеден көрүнүп тургандай АБ жагы барабар АК жагына. Ал эми АЦ жагы барабар АФ жагына. Ошондо эки жагы жана А бурчу А экөөнө жалпы болот. Эки үч бурчтукка. Демек эки үч бурчтук кайсы үч бурчтук? А, Б, Ф бир үч бурчтук, экинчи бурчтук А, К, С болот. Демек эки үч бурчтук барабар болот анда. Үч бурчтук А, С, К барабар үч бурчтук А, Ф, Б. Демек, эки үч бурчтук барабар болгондон кийин АКга туура келген С бурчу, АБга туура келген Ф бурчу дагы барабар болушат. Бурч С барабар болот, бурч Ф. Экөө бирдей жактарга АБ жана АК жактарына таянышат. 10-чу эсеп. Чимеден көрүнүп тургандай бул бурчка барабар. Бул эки бурчка барабар. Эки суммасы бул суммасына барабар. Анда жазабыз. Бурч F A O барабар бурч A F O. Ушундай эле бурч B A F барабар бурч A F Dга. Ал эми AF жагы эки үч бурчка тең жалпы жак болот. Анда үч бурчтуктардын барабардыгынын экинчи белгиси боюнча бул үч бурчтуктар барабар болушат. Үч бурчтук А, F, Б барабар болот. Үч бурчтук F, А, Бга. Анда бул эки үч бурчтук барабар болсо, бул үч бурчтук менен бул үч бурчтук барабар болсо, анда жактары барабар. Жактары барабар болсо, тиешелүү жактары барабар болсо, анда Ады жагы барабар болот Б, Ф'ге.